Ассалаумағалейкум, урматтуу туугандар, амансыздарбы, барсыздарбы? Кудай буйруса, бүгүн Данышман подкастта Урмат Калмаматов мырза 6 тилде бирдей сүйлөй алган. Жана Бишкекте автобус айдап жүрүп, интернетте таанымал болуп, интернетте автобус айдап 6 тилде сүйлөгөн айдоочу деп даң кылып аткан киши Урмат Калмаматов. Урмат мырза, кош келдиңиз. Ассалаумағалейкум. Уалейкум ассалам. Жакшы, Кудайга шүгүр. Эми 6 тил жөнүндө кийинчерээк сүйлөшөбүз. Азыр биринчи кантип эле ушундай бир таанымал болуп кеттик? Эч деле максатым жок болчу, анан кийин бир күн эле бригадирим чалып калды. Эртең сени немеге съемкага депчи, видео тартып берсе, съемкага алат деп. Телевидение келип атат. Телевидение келип атат деп. Эмне болгон телевидение десем, Ала-Тоо 24-төн депчи. Ал тартыласың, тартылбайсың деп сунуш кылыпчы. Ушу жүзүштүн жамаатын кичине мындай кадыр барк көтөрүлсүн, авторитети көтөрүлсүн макул деп койгом. Анан эртесин чакырышты, ошо келдим, тартышты. 6 тил билесиңби депчи. Биринчи 5 тил деп келишкен анан. Негизи канча? Кыргыз тили менен санаганда мен кыргыз тилин билем деген себеби баягы жазып өтөр чекит юридикалык жактар барбы? Ошолордо да грамматикаларга чейин. Ине чейин. Ошону менен эсептегенде 6 тил болот. 6 тил канча диплом? Бир эле диплом. Ислам университети. Ислам, Кыргызстан Ислам университетинин диплому. Көк кызыл эмес. Кайсы факультетти бүткөнсүз ислам? Факультет биздики араб тили жана шарият адиси. Бүгүнкү күндө өзүбүздүн адистигибиз менен иштеген жокпуз. Жок, адистигим менен иштей албадым тилекке. Себеби эмне? Себеби турмуш эле кадимкидей эле. Акча аз. Айлык аз. Хорошо. Биринчи кыргыз тилин билет экенбиз, экинчи ошо араб тилин. Араб тилин билебиз. Университеттен араб тилин. Андан кийин англисче. Түркчө. Корейче. Алтынчысы. Бираз орусча да. Орусча билебиз. Бул тилдерди үйрөнүүнүн максаты эмне болду? Биринчи максат жок болчу. Биринчи араб тилинде жана орус тилин үйрөнгөндө максат жок болчу негизи. Аларды баягы студент эми мажбур го. Мажбурлук менен үйрөтүлгөн. Бир тилги, бир кесипти үйрөнүп атканда ошону үйрөнгөнгө мажбур да. Анан араб тилин окуганда мен материалдарды орус тилинен алгам. Ошону менен орус тилин дагы үйрөнгөнгө ошол жерде туура келди да. Ооба, анткен себеп мен дагы ушу араб тили менен бир аз мындай кызыгып үйрөнгөм да. Анан кыргыз тилин менен араб тилин окусаң, экөө бири-бирине дал келбей кыйнайт окшойт э. Кыргыз тилинин сүйлөмдүн башында турган сөз араб тилинде сөздүн аягында болуп калат экен. Ал эми орус тили менен дал келет экен да. Я десе ана деп мындай башына дал мындай алдында түшөт экен да, мындай которгондо. Ошол себептен орус тилине кетип калдык да, э? Жок, ал себептен эмес. Материал жок себебинен. Кыргыз тилинде материал жок болчу биз университетке келгенде. Материал аябай аз болчу. Анан эми сөздүк да баягы материал дегенибиз. Агайларбы өзү болушунча эле кыргыз тилинде беришет. Анан ошол сөздүктөн пайдаланып башка китептерден алайын десең деле алар деле орусча. Анан ошолго орусчаны үйрөнгөнгө туура келген да. Хорошо, ошону менен орусчаны үйрөндүк, университетти бүттүк, арабчадан диплом алдык. Ооба. Анан түркчөнү кандай жок? Бул жагы уже максатка байланыштуу болуп баштаган. Араб тили менен, анан орус тили менен баягы перспективный болбой калды да. Эмне үчүн перспективный болбой калды?
туризмге барайын дегем да. Аха. Анан алар менен тиги Түркияда же Дубайда барайын десем, кереги жок экен да почти. Аз жерлерде колдонушат экен. Негизинен англисче, анан түркчө. Түркчө. Түркияда. Ошон үчүн түркчө окуш керек Ошон болгон. үчүн англисчени дагы, түркчөнү дагы чогуу да, почти чогуу, дээрлик чогуу десем болот. Үйрөнгөнгө туура келди. Дубайда канча жүрдүк? Дубайда 1 жыл жүрдүм. Дубайда Жылдан 1 жыл кийин качып база бердим аяк жанагы. Жакпады. Алгандан. Жаккан жок. Анан кийин биз Кореяга кеттик. Андан кийин жок. Дубайдан келгенден кийин Москва болгон. Москва болду. Орусча билет эмеспизби? Москвага барып иштеп келейин деп, Москвага барып иштеп жүрүп жакшы болгон жок. Ачыгын айтайын. Неге Москвада көп адамдар бүгүнкү күндө жакшы жашап аткандар бар, жакшы акча таап аткандар бар. Москвадан бул жака келгиси келбеген адамдар бар. Неге силерде мындай болуп калды? Мен себеби тажрыйбам жоктугунан баягы бүт көңүлүмдүн баарын концентрация деп коет го. Бүт бардыгын тилге койгом да мен. Үйрөнгөнгө, араб тилине, ушу динди үйрөнөйүн, диним кандай деп, анан орус тилин үйрөнүп, андан кийин англисчени үйрөнүп, ошентип атып опыт жок болуп калып, анан сразу эле тияка кетип, аяктан болбой калып, анан ошол немелер болду да. Жаңылам, Түркияга барып турдум биринчи 3 ай. Андан кийин неме, Москва. Москвага бардык, Вот Москвада эң жакпай калган жер эмне болду? Мен аяктан эч нерсе деле болгон жок, айлыгынан азынан эле келдим. Айлык аз. Башка эч нерсе деле себеп жок. Түркиядачы? Түркияда неме, визам бүттү, калайын деп сурандым. Түркия демек аябай жаккан экен. Себеби 5 жылдыздуу отельде иштегем да мен. Бассейни бар 5 жылдыздуу деп эсептелет го. Чоң бассейн, анан өтө мындай албеттүү, алып неме болчу да, мындай отель. Айлыгы жакшы. Эми айлыгы орто. Анан Түркиядан келдик, Россияга кеттик, тилдердин баардыгын ошол жакта бышыктап. Ооба, андан неме Кореяга тапшырып, Кореядан тапшырып атканда бизди өкмөт жөнөткөн да. Анан өкмөт айтканда, тигил жактан өздөрү тандайт, силерди жөн эле базага киргизип коебуз, тигил жактан тандайт. Качан ошол жактан тандап туруп, андан кийин контракт келгенден кийин, именно ушу сен атыңа деп келгенден кийин, анан биз чакырабыз, чалабыз ага силерге деп да катуу дайындаганда, болбосо чала бербей эле биздин тынчыбызды ала бербей эле деп анан. Ошого Кореяга тапшырып коюп туруп унутуп койгом да, анан болбойт деле болуш керек деп үмүтүмдү үзүп ошо Москвага кетип калгам да. Москвадан кайра келдим, 3 ай жүрдүм, андан кийин эле чалды. Нагима айым, бул калкты эмгек менен камсыздоо борборунда. Ошол чалды. Анан мен ой кетти да, мындай. Бардык жактан эле жакшы болбой атат, айлык жакшы болбой ататпы, эмне болуп атабы деп анан мындай деген максат койдум. $1000 ашса кетем, $1000 ылдый сунуш кылса, ушул жакта эле калып иштейм деп барсам, $1400 деп айтты, оклад. Анан кошумча иштесең үстүнө кошулат деди. Баргандан кийин кандай болду? Баргандан кийин $1700-1800 таптым. Анан эң аягында кошула берет да, баягы жыл сайын кошула берет. Ошону менен эң аягында $3000 жетти. $3000 алгандан кийин бияка база бердим. Акыркы жолу. Анан кайра кетейин деген ой жок. Кайра кетейин деген эле ойлор бар болчу, бирок азыр мунал дүйнө жүзүндөгү акыбал кырдаал дейли, акыбалдан кырдаал, туура айтасыз. Кырдаал оорулошуп бараткан сайын менин көңүлүм айнып атат. Мен өзүм да айтып атам да, бир жолу тааныш эмеспиз, жакын таанышпыз. Тууганчылыгыбыз да бар биздин. Анан айтам да, ушундай 6 тил билген адамдар кантип ушул жака кетип калат деп мен таң калам өзү.
десем мен эле таң калат экенмин десем, азыр жазгандардын көбү айтып атат да, даже керек болсо 6 тил билип алып эмнеге автобус айдап жүрсүң дегендери бар да. Мен карайм да, эмне үчүн билим жаатына өтпөйбүз? Бүгүнкү күндө инфобизнес деген бар. Билим сатылат. Англисчени аныс тили окуп атат, кореяны окуп атат, араб тилин окуп аткандар бар акча төлөп. Ошо айлыкка байланбай туруп ушу болгон билимди берсе болбой беле? Болот, антип берсе болот. Бирок мен араб тилинен эле бере алам да, мындайча айтканда. Араб тилинде диплом бар. Араб тилинде диплом бар, грамматикасын жакшы өздөштүргөм. Ошол тилден эле бере алам да. Анан берки тилдерден эми кантип айтсак болот? Орустарча айтканда разговорный. Бытовойдон өйдөрөөк да. Кээ бир тилдер бытовойдон да өйдөрөөк жакшы. Ошондо дагы аябай сонун. Биринчиси бизнес идеяда ушул кирет да. Ушул арабчада окугандар аябай көп бизде. Экинчи маселеси бүгүн Ысык көлдө болобу, Таласта болобу, каерде болбосун дүйнө жүзүнөн атайын сайт ачып алып, ушул тил билген балдар туризм жаатына азыр ооп баратат. Туризм жаатында бизнес кылса болот. Мен кээде ойлогум келет да, мына баланы автобус айдаттырбай бир жакшы бир белдүү адамдар барбы, мындай бир жумуш калпында депчи. Туризм деп айттыңыз. Туризмге чакырган, иштеткен мени чада калса. Алмаз иним. Бул экөөбүз Ала Арча коргондочу таанышып калганбыз. Ошол жактан жумуш кылганда аны менен иштегем чындап эле. Биринчи туру, экинчи туру, үчүнчү туру жакшы болду. Андан кийин акыркы турунда бир группа келди да. Мурдаңкыларында үй бүлөлөр деле берип аткан. Аларды алып барып келип аткан, сонун болуп аткан да, жагып аткан. Анан бир туру эле неме келип калды. Ар кошкондон бир үй бүлө эмес да, ар кошкондон группа келип калды. Анан аларды алып чыгып, мен адатымча эле баягы мындай деп айтып, англисче сүйлөп, ушинтип сунуш кылдым. Анан бир күн алып бардым, 2 күн алып бардым. Андан кийин мени алмаштырып салыштыр да, жакпай калыптыр аларга. Анан Алмаз иним сурады, неге мындай болуп калды дегенден айттым мен, ара дегенде мындай. Тияк калып барса деп суранып аткан, мен андайларга кыла албайм десем, түшүндүм деп койгон. Ошол жагынан бир аз иренжип калгам. Жок, ал ренжүүлөр да бизнесте өзү болот. Мындай бүтүлүштүктөр болот. Ошону түзөтүп олтурган жакшы эмеспи дейм да. Азыр мен билишим боюнча да миграция деп атабыз да. Анан мен ойлонуп калдым, молодец. Миграцияга барам деп отуруп ушунча тил үйрөнсө, немисченди үйрөнүп аттык беле жакын арада? Учурда үйрөнүп атам. Эмнеге Германияга кетем деп калганбы? Уже тапшырып койгонбуз да биз. Виза келген, ачык, анан жумуш жокпу дейм да, ошо чакырбай атат да. Билет алып бербей атат да. Жок, азыркы мезгилде Кыргызстанда деле ошондой жакшы жумуштар бар. Тем более билимдүү адамдар Кыргызстанда калганы жакшы. Хорошо, эми мындай кылалычы. Мындай кылалы. Кореяга бардык, иштедик. Канча акча таап келдик бир жылда? Бир жылда эмес, 3 жылда. 3 жыл иштедим. 3 жыл иштеп, там эле курдум. Болду. Сону мен муну исламды окуп атпайсыңарбы? Исламды окуп атасыңар, туурабы? Биз Кореяга кеткенде үй бүлө бул жакта калып атат да. Калып атат. Динде, шариатта эмне дейт? 6 ай. Жок, силер аялыңарды алгандан кийин анын күйөөсү жоктой кылып таштап кетпегиле деген жер бар да. Бар. Туурабы? Бар. Биз эмнеге таштап кетип атабыз? Мен өзүм 7 жыл таштадым. 7 жыл таштадым, ушунун бардыгын түшүнгөндөн кийин рызык Аллахтан дедим дагы, эмнеси болсо дагы ушу үй бүлөм менен чогулоюнчу деп келе бердим. Кудайга шүгүр, бүгүнкү күндө жашоом жаман эмес. Биз түшүнүп, ушу дипломубуз бар, ошол жөнүндө эмнеге бул жакка келгенде бүтүлүштүктөрдү кое берип коебуз? Түрткү болбой атат бирдеме. Көнүп алганмын тияка. Жок, көнүп алганда бизде көнгөн адатыбыз эмес, шариятыбыз башкарыш керек да, Шариятыбыз башкарыш. Бул суроону мен бербейт элем, просто берип аткандын себеби бизден да башка канча деген адамдар бул нерсени, бул маселени билбейт да, түшүнбөйт да. Туура айтасыз. Сонун.
Эми мынау дүйнөдөгү кырдаалдардан нары бери чыкпайм деп атканы аябай жакшы. Бирок барып келгенден кийин тамсалдык. 3 жылда келдик, тамсалдык. Ооба. Эки таштамды килейттик. Азыр бала чака кандай? Нары кетем дегенде балдар кетпейсиз, барбайсыз дебейби? Эми улуум түшүнөт эле, андан кийин кыздарым кичинекей дал эс тарта элек да, билишпейт, кетип калсам деле билбейт. Ушу алар да айта албайм. А улуум жайдар эле го. Спокойно кабыл алат го. Жакшы. Бирок келинчегим айтат Кетпе дейт. ал кыйналган, мен кыйналарымды билем. Көбүн эсе мунугу ата жок үйдө дагы балдар укпай калат экен да. Ошентет. Мен муну жон терим менен сезип билем. Жон терим менен сезесиз. Анан кийин миграциядан келгенден кийин балдар менен бир тилде сүйлөшө албай калат экенбиз. Мен ошондо үчүнчү кыз болгон, үчүнчү кызым. Кызым ошол келгенден кийин таанышканбыз негизи. 1 жашында кетип калбады элем. Анан келгенден кийин 4кө чыккан да, 3 жыл өтүп кетти ортодон. Сүйлөп калды, бежиреп ар нерсени сурап калды. Анан келгенде кадимкидей эле таанышканбыз. Кошулаган 1 жумадай. Анан балам менен улуу кызым келип кучактап, кантип мамиле кылып атты да, ошолорго кошулуп, анан неме тыйын 20 сом кичине күчтүүрөөк эле го. 4 жыл мурда ошо 20 сом менен кичине мамиле кылып. Сон тил үйрөнүүдөгү өзгөчөлүктөр кайсы? Тил үйрөнүүдөгү өзгөчөлүктөр адам өзүнүн энесинен үйрөнгөн тилдин теги эсептелинет. Группаларга бөлүнөт дүйнө жүзүндө. Индо-европалык тилдер Европа, Иран, Индияга чейин келет. Ушул территорияларда сүйлөгөн адамдар бири-биринин тилин тезирээк үйрөнөт. Биздики түрк тилдүү, биздикине Алтай тил деп коет да, түрктөрдүн бардыгы. Түркия, Кыргызстан, Якутия, Татарстан деги санай берсек көп стандар, Тажикстандан бөлөк. Ушулардын бардыгы түрк тилдүүлөр. Булардын үй бүлөсүнө жапон тилин, анан корей тилин дагы киргизишет. Биздикине окшошпу, грамматикасы? Грамматикасы 1/1. Окшош эмес, 1/1 да, мындай. Япончо сөз жатташ керек, япончо мүчөнү жатташ керек. Болду, ушундай эле коюп кете бересиз. Жанагы башында айтпадыңызбы? Арабчаны сүйлөп туруп анан аягынан баштап которот экен. Же мен сүйлөп салсам, меники аягынан башына кетет экен, ошондон которуп баштайт экен депчи. Ошондой кылбайсыз. Япончо, корейче, түрк тилдүүлөрдү, анан монголчо. Менин аябай таң калганым кыргыздар өздөрү любой тилге тез көнөт экен. Макулмун? Ооба. Маселен, биздин бордош эле ошо Казакстандан кыз алгандар бар, келин алгандар, алар уже апа болуп калгандар бар. Бизде Манас айылында жашап аткандар, но Пишпекте жашап аткан көптөгөн казак бир туугандарыбыз бар. Бүгүнкү күнгө чейин кыргызча сүйлөгөндү билбейт. Аларга орусча сүйлөгөн жеңилирээк, бирок кыргызча сүйлөй албайт. Мен айтам да, орусча менен силердин тилиңер деги эле дал келбейт, окшошпойт. Казакча менен бирме-бир эле чыларыбыз болбосо, калган бардыгын бири-бирибиз менен сүйлөшсөк болот. Эмне кыргызча сүйлөй албайсыңар десе, билмейм дейт. Билмейм дейт. Аны биздин кыргыздар казактын тили таттуу да, дини катуу. Булар тилин бербейт деп коет. Мен неме деп ойлойм да. Казак тили, бирок Казакстанда жашаган казактар да, Кыргызстанда же башка жакта эмес, Казакстанда жашаган казактар орусчаны аябай жакшы өздөштүрүшкөн да. Казакчаны да билишет, орусчаны да жакшы билишет. Анан орусча көп колдонгондон ошон үчүн орусчага жакынбы дейм да алар.
Хорошо, эми бир кызыктуу окуялар болду ушу тил арасында, мындай тилден бир адашып калган убакыттар болот да. Маселен, Казакстанда иштеп жүргөн мезгилдерде бир миграционный полиция бир кыргыз кызды кармаган экен да, анан кыргызсың ба десе, жок казакпын деген экен. Баягы казак экендигин текшерип атып, жана торгойдун немесин көрсөтөт, немесин сүрөтүн көрсөтөт да, мынау эмне дейт да. Десе тиги туруп шымшык деген го. Шымшык дегенде ошол жерден кыргыз экени кармалган экен да. Анан арабтарга бир кыргыз кызы тийип, анан баягы күйөөүн эркелетип, жаным деп айтам деп, сен менин жүрөгүмдөсүң деп айтам деп ойлоп, анта мин колп деп айтыш керек эле да, менин жүрөгүмдөсүң деп айтыш керек эле, бирок анта мин калп деген экен да. Ошондо сен менин итимдесиң деп бир тамгадан адашып калган жерлер болот. Миграцияда кандай кызыктуу күндөр өттү? Корейче мага андай деле немелер учураган жок көп элечи. Мындай күлкүнүчтүү жагдай ийбизби же ыңгайсыз жагдай ийбизби, андайлар деле көп учураган жок. Бирок эң кызыктуусу неме болду да. Метродо жүрсөм, Корей аял, эже дейли, ошо бир айым менден багыт сурап калды. Сеул кайсы тарапта деп. Анан ошондо ушундай бир батынып, чыгынып туруп, өзүм анча сүйлөй албай жүргөм да. Ошол эжеге айтып бердим. Мен Кореяга бул жакка барсаңыз Сеулга барасыз деп. Ичогура касайо деп. Неме, Соуре каро, ичогура касайо деп ошол айттым да. Батынып. Ошол окуя бар эсимде. Анан эң биринчи ушу немени үйрөнүшөт да. Жай-жайдан сүйлөйсүзбү, мен түшүнбөй атам деген корейчеси да. Чончони 말씀해 주세요 депчи. Булар бизге салыштырмалуу мындай корейлер мындай эркелеп аткандай, ак барганда мындай сүйлөгөндөр бар го мындай. Ооба. Ана деп сүйлөйт го. Анан ошо кыргызча сүйлөп жүрүп, ошо Кореяга баргандан кийин ушул сосмолорго, эркелегендерге келгенде кандай болду? Бизде көбүнчө мүчөлөр менен эмоцияларбы, эмнелерби, буйруктарбы, баардыгы мүчөлөр менен берилет да, бар мүчөлөрүч. Мисалы, суроо берилсе, б, сизби, менби, албы. Буйрук берилсе, оңгусу кетет, отур, тур, сөздүн кыймыл аракеттин оңгусу берилет, же болбосо урматтасаңыз, сиз депчи. Отуруңуз, туруңуз, буйрук. Корейлерде ушул мүчөлөр жок, ошон үчүн алар обонго салат. Обон өзгөргөн сайын сөздүн мааниси дагы өзгөрүп турат. Анын бат эле үйрөнүп аласыз. Себеби бир обондо сүйлөй берсеңиз түшүнбөй тура берет да. Ошон үчүн обонго мындай сосуп туруш керек. мелодияга келиш керек да. Анан кайсы мамлекетте жүрсөң, ошол жактын адабияты менен маданиятын алат экенсиң. Мен Ташкентте бир жума жүрдүм. Бир жума жүргөндө эле адамды адам тарбиялап коет экен, байкабаган акыбалда эле. Кайдан жайдан билбейм, ушундай адатым жок эле. Мындай ва алейкум ассалам, ассаламу алейкум дегендер жок эле. Ал жака барганда эле уже салам айткан кишиге эле мындай төшүңдү кагып эле ушундай үйрөнүп калдык да. Анан бир тайкебиздин баласы Японияга барып келди эле, ал бүгүнкү күнгө чейин ушундай да, бир нерсе сүйлөсө да мынтип турат да. Да, ооба жакшы, жакшы. Келиңиздер деп мындай японча не болуп турат. Ушул акценттер калдыбы кийин Япония, Кореядан келгенден кийин? Жок, мен андай калган жок. Мындай тез эле өтүп атабыз, Ооба. Автоматтык түрдө эле. Автоматтык түрдө эле менде мындай адат бар да. Бир тилде сүйлөп атканда толук ошол тилге кириш керек. Мисалы, кыргызча ойлонуп туруп, ошону оюмда орусчага же корейчеге же түркчөгө которсом туура эмес болуп калат. Мен деген биринчи ал
тилде сүйлөшүш үчүн биринчи ошол тилге киришим керек да, ичинечи. ичине кирип ошол тилде ойлонуш. Ойлонушум керек ошол тилде. Анан ошол тилде анан ошол оюңузду тил чыга баштайт. Сонун. Эми бул ошол автобуста иштеп атып жөн эле 103-чү жамаатты бир кадырлап барктап коеюн деп эле чыгып кеттикпи, же бир окуя болуп анан таанымалдуулукка чыктыкпы? Кандай болду? Ооба, биринчи TikTok деп айтышты, бирок менимче YouTube'ко дейм. Shorts бар го. Ошондо жүрүптүр да, неме болуптур. Пакистандыкпы, индиялыкпы билбейм. Эми бири-бирине окшош го алар, студенттер түштү. Анан Тулпардын жанагы контролдогон кызматкерлери кармап алышты. Анан түшүндүрүшүп атат. Кыргызча түшүндүрүп атат, орусча түшүндүрүп атат. Же QR код менен төлөйсүң, же карта менен төлөйсүң, же болбосо накталай төлөйсүң, анан накталай төлөсөң билет аласың депчи. Анан бир топко чейин сүйлөшүп барышты. Тиги айтып атат, тигилер деле мынтип башын чайкап коюп турат. Түшүнбөйт. Анан жадап кеттим да, эме тоскоол кылышып атат мага немени. Коопсуздук сакташ керек го, жол коопсуздугун. Анан ошол жерден англисче сүйлөп жибердим да. Көрсө аркабызда бирөө тартып атыптыр. Телефон менен тип. Анан англисче сүйлөп түшүндүрүп бергенден кийин немеге тартып бүткөндөн кийин тиги соц тармактарга кетире бериптир да. Ошону Ала Тоо 24 таап алып, андан кийин мага келишкен. Ошондон бүгүн YouTube'да бир эле неме болуп жүргөн жок, бир эле ролик жүрүп аткан жок. Ала Тоо 24-төн башка да башка жактан тарткандар болду окшойт. Ооба, андан кийин Кактус медиадан. Кактус медиадан. Биринчи жанагы соц тармакка чыккан, андан кийин Ала Тоо 24 келген, андан кийин Кактус медиа тартты. Сонун. Эми бизден урмат мырза, ушунча келгенге жараша биздин жаштарга, биздин элге тил үйрөнүүдөгү жеңилдиктер боюнча бир каалоо тилек. Тил үйрөнүүдөгү жеңилдиктер эң жакшысы түркчө үйрөнүлөт кыргыздар үчүн. Европа тили үчүн орус тили аябай жардам берет. Ошон үчүн мектептеги кезде жакшылап үйрөнүп алгыла, себеби мектеп бекер. Калганынын баары платный. Чоңоюп үйрөнүп алам деген кеч ал уже. Кыргыз тилин өзүбүз билебиз, Аллага шүгүр, энебиз үйрөтүп койгон, эне тилибиз да. Орус тилин үйрөнгүлө, жок дегенде ушул эки тилди үйрөнүп алгыла, кийин индоевропалык тилдерди үйрөнүү үчүн орус тили керек болот. Чыгыштагы тилдерди үйрөнүү үчүн кыргыз тили керек болот. Түндүк чыгыш. Анан ушул 6 тилди үйрөнүп алсаң, Кудай буйрса, дүйнөнүн эли бою жеринде жүрө аласың. Ооба, албетте. Кыйналыш жок да, мындай аэропортто түшкөндө, суу алганда, бергенде, тамак неметкенде, заказ бергенде. Корейлердин мындай дагы адаты бар. Корейче сүйлөп тура берсең, мигрант турбайбы деп, деп көңүл бурбай кое берет. Анан англисче сүйлөп жиберсең, мынтип чочуп кетет да. Англисчеге алардын немеси баары басым жасайт, баалайт, Баалайт. Жакшы. Бүгүн урматтуу туугандар, биз атайын чакырганбыз урмат мырзаны. Эми бул баягы жигитке 70 аздык кылат деп, бүгүн канча деген жумуштарда иштеди. Бүгүн канча деген тилдерди үйрөнүп атат. Азыр акыркы үйрөнүп аткан тили немис тили болуп калды. Немис тили болуп калды. Бул тил дагы негизи бизнесте болобу, партнерский соглашенияда болобу, тил үйрөнүү өзү негизи көптөгөн жакшылыктарды алып келет. Анан Кудай буйруса билимдүү бололу. Эң эле жаманыбыз ушул урмат мырзадай болсун, 6 тил билсин. Кыргыздар өсө берели, амандыкта, жакшылыкта. Көрүшкөнчө урмат мырза, эфирге келип бергениңизге чоң рахмат. Сиздерге рахмат. Сау болуңуздар.